Ассалауму алейкум, туғандар, қандайсыңар? Сіздер мен Жанатбек, туғандар, сіздер мен YouTube каналымдасыңар. Бүгін сіздерге туғандар шул Англияға келді, жана мына айлықтар, фермалар жөнінде барын айтып берем туғандар. Біз баштайбыз видеобузду ошондо. Сіздер болсо бир-бирден лайкты басып туғандар, видеону мында эмесе біз баштадык. Бул жер болсо биздин ферманын туғандар, мындай эс ала турган жери, бильярд ойноп, эс алсаңыздар болот, мындай отуруп, мындай туғандар. Шунда анан өзүм деле чачты алдырып салдым. Себеби ысыкта аябай ысык болуп кетет. Бул жерде иштегенде ошондо башка жанагындай ысыктан аллергия чыгат. Мен да ошон үчүн алам тугандар. Мына тугандар биздин фермада ушундай кээ бир жерлерде теннис, бизде бильярд бар. Бүгүн видеонун зору болот тугандар, зор локациядан болот. Ар бириңиздер лайкты басып коюңуздар. Негизи бизде постоянный зрительдер 500 миңден ашык адамда. Тугандар, ошонун 10% гана лайк басып катталып берет, жок подписаться кылып коюңуздар. Тугандар, мен силерге видео тартканы кетип жатам. Жакшы локациялар бар, көрсөтөм дедим. Мына айылдарын карасаңыздар, өтө жөнөкөй жашоо да. Анан мына машиналарга токтолуп кетейин дедим. Англияда тугандар, мындай машина менен эч ким таң калтыра албайсыз. Мисалы үчүн мына Audi, мына жерде BMW, мына Tesla тугандар, мына турат зарядкада. Баары эле ушундай машиналар минип, негизи айтайын деген өзү үчүн жашайт экен да. Булардачы эл көрсүнгө эмес, мына ушулардын үйлөрү тугандар эски эле үйлөр негизи. Бизде деле үйлөр бар го тугандар салынган. Ошондой үйлөрдө эле мына жумушу, машинасы болду. Бизде деле жакшы тугандар, анан өтө ашыр беребиз да бизде. Эл көрсүнгөчү, адамдар эмне дейт деген нерсе жок экен. Караңыздар, жакшы да. Тугандар, мына поляларды да карасаңыздар, мына ол будай экен. Мына отурган нерсе бизге да аябай керектүү нерсе экен да тугандар. Буга жанагындай арык ачып, тияк кылыш кереги жок. Коюп коесуздар, өзү баллону менен жүрүп, мына шлангасы сууну чачып, буну сугара берет да. Мына жакта болсо жана май ала турган эме. Буларда жерлер бекер жатпайт да, карасаңыздар. Негизи ар бир жактын жакшы нерсесин үйрөнө бериш керек да тугандар, мындай дейсиздер. Тугандар, сиздерге жакшы локацияны көрсөтөйүн дедим эле, шериктер чыкпай калды. Анан кийин мына Англия жөнүндө тугандар келиш, бул анкета толтуруп келесиңер. Баарыбыз эле ошондой болуп келебиз. Биринчи жолу тугандар. Экинчи жолу болсо тугандар чакырат бул жактан эми. Бизде сурасам болбой койду. Башкаларда кээ бирлерде болот да тугандар. Фермасында эме менеджер менен жакшы болсо чакырса болот. Ошондой кылып келгендер бар да, Англиягачы бул жактан алар чакырып берет. Эгер чакыра турган болсо, силерди ал жакта мына Агрейчар или Fruitful Jobстер сразу сиздерди документтериңиздерди эмелерди, визаларга жардамдашып бат эле бүтөт. Анан кийин мына айлыктарга келсек тугандар, айлыктар бул жерде ар кандай. Биз өткөндө биринчи жума келип 6 күнүбүзгө 70 000 сом чыккан. Анан 60 сааттан иштеп жатабыз тугандар. Өткөн экинчи жумасында 60 саат болду, мына үчүнчү жумада 60 саат болоюн деп калды тугандар. 60 саат болсо ошондо биздин сомго 70 000 сомдой айланат экен. Бул таза түшкөнү. Общий акча болсо тугандар бир 90 миңден ашат. Анын 20 миңдеги эмеге кетип калат да. Налог, жашаган караванга, ал ичинде газ бар жок, ошол бир болот караван. Анан айта кетчү нерсе, кээ бир фирмалар бар тугандар, мага Instagramдан жазат. Аларда айлыктар, мисалы үчүн 350 фунт, бул дегени жумасына 35-40 миң сомдон айлык алып иштешет экен алар. Ошондойлор да бар. Бизде пока ошондой 70 миң ошондой болот. Дагы кээ бир фирмалар бар тугандар, мына сезон убактысында бонус менен акчаны жыртып коет да. Жумасына 90 миң, 100 миң сомдон да алышат тугандар. Ушундай, сиздер болсо лайкты басып подписаться болуп туруңуздар тугандар. Анан кийин дагы айта кетчү нерсе, кээ бир фирмалар бар тугандар, өтө жаман болот, условиясы жаман. Ал жака түшүп калсаңыз кыйналасыздар. Ночто иштеген, мисалы үчүн капустада башкада иштегендер бар, ал жактар кыйын болуп калат. Ал дагы пешене тугандар. Анан ар бир фирмада эле сиздерге мындай акча берип койбойт. Ошондуктан карап келсеңиздер болот. Ошол, биз да азыр иштеп жатабыз. Шүгүр келип алдык.
YouTube'dan туғандар жақсы эми бизде деле мындай локацияларга бөлүнөбүз. Бажа сезон бизде да эми башталат. Майдан уже күч алат. Аябай жумуш кыйын, бир күндө 40 километр туғандар мындай средний 40 километрди басыш канчалык кыйын, а? Ошол басышка мындай ар эмеде мындай эңкейип, ийилип, жерден бирдекени алып, ар 30 сантиметрде 40 сантиметр баскан деле мындай жерден бирдекени ийилип алып өзүңүздөр басыңыздар, ошо 40 километр көрөсүздөр. Коленалар, белдер канчалык ооруйт. Ушундай туғандар. Кайсыл жерден көрүп жатасыздар, баарыңыздар бир жазып кетиңиздер, бир күн жакшы эме кылып, микрофондор келсе узун видео кылып сиздерге обзор кылып көрсөтө берем. Ушундай карайып кеттик.